Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Бүгінгі сабақта алиф жана хамза менен жазылған сөздерді оқығанды үйренеміз. Бұл биринчи қатардағы алиф жана биринчи номердегі сөздерді оқуйбуз. Амаро, амаро, ахаза, ахаза, қороа, қороа, яқроу, яқроу. Эми азыр ушул сөздөрдү хамза табыш менен окуйбуз. Ал экинчи номердеги сөздөр. Амаро, амаро, ахаза, ахаза, қороа, қороа, яқроу, яқроу. Ал эми кийинкиси Бұл алиф сөздің ортасында келсе, мына ушундай жазылат. Аны біз үчүнчү номердегі сөздөрдү окуйбуз. Ямуру, ямуру, яхузу, яхузу. Мына өзүңүздөр байкагыңыздардай, алиф сөздің ортасында келди, демек мына ушул сүрөттө жазылат. Кийинки сөздү окуйбуз. Мамур, мамур, махуз, махуз. Кийинкиси хамза табышы түрдүү жазылат. Гейде хамза табышы алиф сүрөтүндө келет. Жана аны биз 4-чү номердеги сөздөрдү окуйбуз. Ямуру, ямуру, яхузу, яхузу. Мына өзүңүздөр байкагыңыздардай, бул жакта алиф келди. Анын үстүндө хамза турат. Негизи бул алиф эмес, бул хамза табышы. Бирок хамза табышынын жазылышы алиф сүрөтүндө болду. Кийинки сөздү окуйбуз. Мамур, мамур. Акыркы сөз махуз, махуз. Андан кийин хамза табышы геде я сүрөтүндө жазылат. Мына ал хамза табышы турат. Жана ал я сүрөтүндө жазылган. Жана ушуга берилген мисалдарды биз 5-чи номердеги сөздөрдү окуйбуз. Куриа, кори. Мына өзүңүздөр байкагыңыздардай, хамза табышы я сүрөтүндө келди. Мубтади, мубтади, мустахзи, мустахзи. Андан кийин кээде хамза табышы вау сүрөтүндө келет. Мына ал вау сүрөтүндө келген мисалы. Жана ушуга берилген мисалдарды биз 6-чы номердеги сөздөрдү окуйбуз. Юмину, юмину, муъмин, муъмин. Мына өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй хамза табышы вау сүрөтүндө келди. Муаззин, муаззин, муаллиф, муаллиф, лу-лу, лу-лу. Андан кийин хамза табышы өз сүрөтүндө жазылган сөздөрдү окуганды үйрөнөбүз. Хамза табышы аракеттүү болуп, өзүнөн мурдагы табыш сүкүндү, тактап айтканда созулма табыш алиф келсе, анда мына ушул сүрөттө жазылат. Аны биз 7-чи номердеги сөздөрдү окуйбуз. Бул сөз мындайча окулат. Коил, коил. Мына бул сөздө хамза табышы келди. Ал аракеттүү жана андан мурда алиф келди. Демек хамза табышы жогоруда көрсөткөндөй мына ушул сүрөттө жазылды. Мына сөздү карасаңыздар, хамза дал ушул сүрөттө жазылган. Кийинки сөздү окуйбуз. Коим, коим, саил, саил, маил, маил, раис, раис. Андан кийинкиси хамза табышы эгерде сөздүн ортосунда жазылса, анда мындай сүрөттө жазылат. Биз муну 8-чи номердеги сөздөрдү окуйбуз. Бул сөз мындай окулат. Биса, биса, биру, биру, суила,
суила, баис, баис, хосиин, хосиин. Мына өзіңіздер көргөнүңүздөрдөй хамза табышы барлық сөздөрдө сөздің ортасында келді. Жана жазылышы жогоруда айтылгандай мына ушул сүрөттөгүдөй болду. Эми азыр хамза табышы сөздүн акырында келсе, анда мындай сүрөттө жазылат. Жана аны биз 9 номердеги сөздөрдү окуп баштайбыз. Бул сөз мындай окулат. Шаа, шаа. Мына өзүңүздөр көргөнүңүздөрдөй хамза табышы сөздүн аягында келди. Жана анын жазылышы жогорудагы көрсөткөн сүрөттөгүдөй болду. Бул сөз мындай окулат. Саа, саа, жаа, жаа, яшау, яшау, масау, масау. Кийинки катарды баштайбыз. Шиа, шиа, жиа, жиа, яжиу, яжиу, мусиу, мусиу, шайу, шайу. Кийинки катарды баштайбыз. Файу, файу, милу, милу, буру, буру, қираатун, қираатун, суу, суу. Кийинки катарды баштайбыз. Ясуу, ясуу, вудуу, вудуу, куруу, куруу, әл-жузу, әл-жузу. Жана акыркы сөз жузаха, жузаха. Мына биз бул сабакта хамза табышы өз сүрөтүндө жазылган сөздөрдү окуганды үйрөндүк.